Assalamu alaikum mekендештер. Biz азыр баягы кырсык болгондон келген больницага келдик. Biz келген больницада азыркы учурда 21 кыргызстандык бар экен. Бардыгынын абалы жакшы, бир аз бар экен, бирок жакшы экен бардыгы. Мени сүйдүргөн кыргыз экениме сыймыктанып силерге айтып коеюн деп чечтим. Урматтуу туугандар, бул жерде өтө көп кыргызстандыктарды көрдүм. Тууган эмес болсо дагы, жакын болбосо дагы атайын келип, мекендешим деп келип, колунан келген жардамдарын беришип атыптыр бүт кыргыздар. Андан кийин бирөө келип, колдон мөмө жемиши, печенье, бирдеке алып келсе, бир адамдын атын айтпай, бул жалпы ошол кырсыкта жапа чеккен кыргызстандыктарга деп ошол бере тургандарны берип кетип атты приемныйдан. Ошону угуп, бул жактагы приемда иштегендер, башка улуттун өкүлдөрү, врачтар таң калышууда. Кыргыздар ар дайым ынтымак бололук. Ушул сөздөрдү угуп мен аябай кыргыз экениме сыймыктандым. Бар болуңуздар, кадимкидей сыймыктандым туугандар. Кыргыз экенмечи. Сиздер дагы, биз дагы бардыгыбыз ынтымак бололу кыргыздар. Бири-бирибизди ар дайым колдоп жүрөлү. Мындай кыйынчылыкта эмес, жыргачылыкта дагы, жакшылыкта дагы ар дайым бир бололу. Мен чындыгында сыймыктандым туугандар. Азыр больницада турабыз. Мен азыр дагы кайталап кетем. 21 кыргызстандык бар экен. Ошонун бардыгынын абалы жакшы экен туугандар. Элчиликтен келип жардам берип атыптыр. Миграция кызматынан келишип атыптыр. Жана диаспорадан, Москвада коомдук уюмдардан келишип атыптыр. Жөнөкөй мигранттар дагы келип атыптыр. Ар кандай келип кабар алып дегендей. Ошол туугандар, барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Аманчылык каалайбыз. Мен дагы айтып кетем туугандар, кыргыз экениме мен дагы бир жолу сыймыктандым. Кыргыздар бир бололу, бар бололу, аман бололу. Assalamu alaikum. Аксым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, коңгуроочуну басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.